Нуржамал Бокоева 31 жылдан бери Талас облустук статистика башкармалыгында эмгектенип келет. Жумушу оор, айлыгы аз болсо дагы тандаган кесибин таштаган эмес. Эми 1 августтан тарта мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт деген жаңылыкты угуп кубанып турган кези. Статистика тармагы өтө татаал, бир чети кызыктуу, баягы бүттүк область боюнча баардык маалыматтар биз аркылуу кетип турат. Жумуш ар бир тармак боюнча көп да, биздики баардык тармактар камтылат да бул статистика тармагында. Анан бирок ушул татаалдыгына карабай, кыйынчылыгына карабай эмгектенип келе жатабыз. Буга чейин айлык деле биздики эми орто болчу, эми аз деп айта албайм. Бирок эми 1 августтан баштап, Кудайым буйруса, айлык 50%ке көбөйтүлөт деп айтат. Ошол бизди аябай дагы шыктандырып, дагы эмгектенгибиз келип, ошол өлкөбүздүн бир экономикасына чоң салым кошкубуз келип турат да. Талас облусунда 500-гө жакын мамлекеттик кызматкер жана 400дөн ашык муниципалдык кызматкер эмгектенет. Буга чейин айлыктын аздыгынан кесипкөй кадрлардын жетишсиздиги көйгөй эле. Өзгөчө айыл өкмөттөрдө кадр тартыштыгы көп болчу. Эми айлык акы жогоруласа, кесипкөй адистерди тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөрү айтылууда. 1 августтан баштап мамлекеттик кызматкерлердин жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек маяналары 50%га көтөрүлгөнү жатат. Азыркы учурда баалардын өсүшүнө байланыштуу айрым кызматкерлердин жаңы кабыл алынган жаш кызматкерлердин айлык маяналары аз болуп саналат. Ошолорго бир аз стимул болот деген үмүттөбүз. Айыл өкмөттөргө, айрыкча айыл өкмөттөрдө бизде кадр тартыштыгы бар. 1 августтан баштап өлкөдө 58 000 мамлекеттик кызматкердин айлыгы көтөрүлөт. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакетаев маалымат жыйынында билдирген. Бул максатта 8 миллиард сом бөлүнөт. Эң негизгиси бул айтып кетишибиз керек, бул айлыктын маанайын көтөрүү боюнча социалдык секторго, пенсия пособияларга жана мамлекеттик кызматкерлерге. Ошон азыр Минфин биз жактан изилдөө маселе менен фонддорду кандай туура эсептөө боюнча иш жүргүзүп атат, каражаттарыбызды топтоп атабыз. Быйыл мамлекет айлык акыларды жогорулатууда чечкиндүү кадамдарга барды. Алсак, ушул жылдын жазында эле медицина, билим берүү жана маданият тармагындагы кызматкерлердин айлык маяналары көтөрүлгөн. Эми август айынан баштап мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы 50%га жогорулайт. Гулира Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.